Assalamu alaikum dostlar. Bizden sınoo bölümümüzün 3-sü desek жаңылышпайбыз. Bugün aytып өткөндө эле Бек Султан Балбан 175 кг болуп 3 ай мурда келген. Бизге азыр болсо 134 түштү. Кудай буйруса. Бек Султанга да сездирип койсо акыркы убакта да кичине мындай жеңилдеген сайын биздин сөздөрүбүз өтпөй барат. Бүгүн дилин салаңдатып, кичине жүрөгүн такылдатып коюп чечтик. Hazır bolsa qanday ahvalda Бек Султан мурдагы килограммдар кандай көтөрүп жүрчү? Кантип сезчи? Ошону сиздердин алыңыздарга көргөзөм. Бек Султан азыр 10 килограммдан баштап, получается азыр 10 болгондо 130 болчу, 134, 144 өтө турган болду. Давай, кеттик. 1 2 3. Давай, бактыра, ыкчамыраак. Ыкчамыраак. Давай, батыраак. Вот, хорошо, сонун. И, 134 болчу өзү салмагы, 10 килограмм кошкондо. Вот, эң сону, молодец. Давай, кетти, 10 килограмм кошобуз. Ондон 20. 154 килограмм болду азыр. И. Бол. Канча убакытта чыгат азыр байкаштырабыз азыр. Давай. Катура! Эң сонун. Давай. Не. Айымкыдай ол жинге тийбей жүрсөңөр, жинге тийип атсаңар, шундайды көрөсүң. Мына мурдан суу агып атат азыр. Ыйлагысы келип баштады. Так, 30 килограмм. 164 килограммга өттүк, давай. Давай. Молодец. Шамыраак. Сен 164 килограмм кезиңде ушундай авалда кыймылдап аткансың, Бек Султан. Бол эми, элдин бардыгы сени күтүп атат. Сенин жыйынтыгыңды күтүп атышат. Ыкчам аракет менен. Вот, сонун. И. Вот, хорошо. Теперь финалдык 60 килограмм болот. 40-тан 40 килограмм 174 өзүнүн салмагы болчу. Жан келгенде 175 болчу. Ушул абалды сезгенден кийин анан бизге бир өзүнүн жоон айтат деген ойдобуз азыр. Ыкчам аракет менен. Бек Султан, давай батыраак. Бол. Бол. Ушунча оор билең, Ушунчалык менин нервимди жедиңерби айтсаңар. Я. Молодец. Эң сонун абал. Коебуз. Финалдык бөлүк. Жасалабыз. Келеми комментарий таштап кетеми. Бери карап. Ушунча оор болчу экен. Алла разы болсун. Рахмат чоң. Акыры кеч болот келе. Келгенге туура келет, а? Самсы жегендерге, аш жегендерге бирдеме деп коеме? Камыр жегендердин бардыгына. Жалат, бир шестен көрсөңөр жакшыдан сор. Прямой ушакка өткөлө деп койсуң. Так, кандай ощущенияларды алдың? Эмнелерди сездиң? Эми сезим, каттан баштаганда. Эми сезим. Буларды айтсаң түшүнө бербейт, уга бербейт. Канчалык дагы жазагыл, силер мурда күнүңөрдү көрсөңөр, азыр ким эле жеп жеңил болуп кыймылдайсыңар деген сайын угушпайт да. Анан бир күнү, мынакей 3 ай сайын дебейин, эми мындан кийин ай сайын болот. Ай сайын башка методдор менен кыйнап турабыз, чтобы булардын жан дүйнөсү сезип, биздин айтып аткан сөздөрүбүздүн бардыгын учуруп жибербегенде болуп. А будущем силер дагы көргөндө ушул абалга келип кыйналбагандай болуп келесиңер. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков, биздин залга келгиле, биздин каналга катталгыла. Мындан дагы интересный видеолорубуз күтүп атат алдыда. Кудай буйруса кийинки бөлүктөн көрүшкөнгө чейин.